Аллах Таала кайсыр бир нерсени адам баласынын бактысы үчүн уруксат кылып, шарият кылып, бекемдеп түзүп бере турган болсо, сөзсүз түрдө адам баласына ал үчүн пайда, чоң даанышмандык сырлар камтылган. Эми бул жерде таңкы багымдат намазынын таң заарда, күн чыга элек кезинде милдет кылып, ибадат катары сунушталып берилип, так ушуну окуп, моюндагы парыздан куткаргыла дегенинде чоң даанышмандык сырлар камтылынган. Келиңиздер бул нерсени теорияга байлап, практикага байлап, азыркы дүйнөлүк илимпоздор кандай деген, ушул нерсе, ушул жагынан да, интеллектуалдык жагына да бир аз көз чаптырып көрсөк. Чоң илимпоздор аныктагандай, адам баласынын мээсинде ошондой бир гормондор бар, аны дофамин деп коет. Бул качан адам баласынын мээси бөлүп чыгарат, адам баласы катуу бир кубанычка бөлөнгөндө, ушундай бир ай бою талыкпай эмгектенип, анан маяны акысын алган кезде, чоң суммадагы бир акчага жеткен кезде, айтор бир жашоодогу сүйүнүчкө бөлөй турган көз ирмемдерге балкыган кезде адам баласынын мээсинен ушундай дофамин гормондору бөлүнүп чыгат. Башкача айтканда, муну бактылуулук гормондору десек адашпайбыз. Эң кызыгы, бул илимпоз адамдардын тастыктоосу, анык түрдө тастыктоосу боюнча, бул адамдын мээси дофамин, бактылуулук гормондорун таңгамал, тактап айтканда ошол биз сөз кылып аткан багымдат намазынын убактысында адамдын мээси көбүрөөк бул гормондорду бөлүп чыгарат. Ошо күн чыкпай туруп, таңгамал учурунда апак жапак убактысы деп коет адабий китептерде. Ошол учурда мындай же толук караңгы эмес, же толук жарык түшө элек, ошол учурда адамдын мээси бул бактылуулук гормонун көп бөлүп чыгарат. Ошол учурда адам баласы уйкусунан туруп, кыймылдап, пайдалуу бир көнүгүүлөр менен аракет кылса, демек ошол мээ көбүрөөк гормондорду бөлүп чыгарат деген сөз. Мына бул ачылышты тастыктап, айгинелеп чыккандан кийин көбүнчө психологиялык ооруга чалдыккан адамдар, ошол эле стресс, депрессия, жан дүйнөнүн кысылып, сыгылып калгандыгы, руханий оорулар, жүрөктүн кысканы, жалпы эле тулку боюнда кандай оорулар камтыла турган болсо, ошол оорудан даттанган адамдарга таңгамал эрте тургузуп, ушул мээ, ушул бактылуулук гормонун бөлүп чыгаруу үчүн адамдар уйкудан эртерээк тургула деп батыштын дагы, башка дагы, чыгыштын дагы илимпоздору, дарыгерлери ооруган адамдарга насаат кылышат. Эмне үчүн? Мына ошол таңгамал туруп, пайдалуу көнүгүүлөрдү жасап, адам жакшы бир нерсени ойлонгондо, жакшы бир нерседен илгери үмүт кылып, тилек кылып, жакшы ойлорду пикир кылган учурда адамдын мээсинен мына биз сөз кылып аткан дофамин, бактылуулук гормону көбүрөөк бөлүнүп чыгат да, ал адамдын ошо күн бою мындай жакшы бир энергиялуу, толук кандуу энергия менен жүрүүгө, шайдоот жүрүүгө, көңүл ачык болуп жүрүүгө, бекем ден соолукта, чын ден соолукта болууда, адамдар менен болгон карым катнашында стресс, депрессия, нерв ооруларында эмес, мындай күлүп, жайдары, шайдоот, мүнөз ачык, мындай ошо күнү мындай бир адам арзуу кылып самап кылгандай өткөрүүгө өөлгө түсүп берет дейт. Демек, Кудай Таалам адам баласына багымдат, таңгамал багымдат намазыны түзүп берүүсү, демек адам баласынын биринчи кезекте өзү үчүн чоң пайда деген сөз. Албетте, Кудайым дагы кандай сырларды камтып койгон, ал бир Кудайга маалым. Кыяматка чейин канча бир ачылса ачылды, ачылбаса мусулман адам Кудайымдын буйругу деп ал нерсени билсе, билбесе да так аткарыш керек болот. Бирок мына батыш аалымдар муну изилдеп чыгып атат. Демек, багымдат намазында туруп, даарат алып, намазын окуп, дуа кылса, демек адам баласынын мээсинде ушу биз сөз кылып аткан дофамин гормондору, бактылуулук гормондору көп бөлүнөт дагы, адамдын өмүрүнүн мындай берекелүү, ден соолукта, шайдоот, жакшы мамиледе, жакшы күн кечирип жашоосунда кадимкидей түздөн түз көп өөлгө түсүп бермекчи дейт. Бул нерсенин аныктамасы катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына 14 кылым мурда эле атам заманда, илгерки заманда бул улуу акыйкатты бекемдеп, мына бул хадис сахих, ишенимдүү хадис болот. Имам Бухари, Муслим бизге айтып жеткирген. Бул хадисте мындай дейт. Азирети Абу Хурайра, Аллах ал кишиден разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул маселе боюнча багымдат намазынын адам баласынын ден соолугуна, бул дүйнөсүнүн акыретине кандай көп пайда алып келерин, жана бактылуулук гормону адамдын мээси ушул дофаминди кандай бөлүп чыгарарын алдын ала баса белгилеп, мындай деп айткан: "Я'қиду шайтану ала қафияти раси ахадикум иза хуа нама саласа уқадин." Адам баласы жаздыкка башын коюп,
уктай турган болсо, укташтан алдын шайтан келет да адамды могу кежиге тарабы дейт. Кежиге тарабына 3 жипти байлайт дейт кадимкидей. Эми ал гайып аламы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абадан алып сүйлөбөйт. Кур'ан-ы Каримде тастыкталгандай ачык ыйыкка бар вахийден гана айтып, вахийге гана такап сүйлөйт. Демек, ошол адам баласы уктаганда шайтан адам баласынын кежигесине келип 3 кыл жипти байлайт дейт мынакей. Комуздун 3 кылы сыяктуу 3 жипти бекем кылып байлайт. Ар бир жипти байлап атканда көңүл буруңуздар. Ядрибу кулла уqdatin makanaha. Ар бирин өзү билген жайына ушинтип байлайт дейт. Анткени адамдын кежигеси адамдын денесинде эң бир назик жер. Эми кээ бир баягындай аалымдарда бул талашмас эле туура, жин киреби, кирбейби? Көпчүлүгү кирбейт дейт, аз бөлүктөгү аалымдар кирет дейт. Кирет дегендер айтат, адамдын эң назик жери, точкасы ошол могу кежиге тарабы дейт. Бул бекерден эмес да, ошол кежиге тарабына шайтан 3 кыл жипти байлайт дагы, ар бирин өз ордуна байлап жатканда мындай деп адамды азгырып алдайт дейт, айтат дейт. Өзүнүн демин салат экен, дейм, азгыруу демин салат экен. Алейка лейлун тавилун фаркут. Ар бирин байлап атканда ушинтип айтат экен. Биринчи кыл жипти адамдын мындай аркасына, кежигесине байлаганда, алейка лейлун тавилун фаркут. Узак түн. Сен уктай бер, уктап дем алып ал, өзүңдү ден соолугуңду ойло деп, али түн узак, али таң ата элек үлгүрөсүң намазга, башка ишиңе үлгүрөсүң, түн узак деп адамды алдап, көз боемочулук кылып, туура эмес демин салып, арам демин, сыйкыр демин салып, ар бир жипти ушинтип айтат. Уктай бер мемиреп. Карачы, сен көп укташың керек. Ошентип адамдын анан өмүрү уйку менен өтүп кетип атат анан. Ар бир жипке ошентип мемирип уктай бер деп өзүнүн мындай сыйкырдуу туура эмес демин салып, анан байлап коет дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эми ошол 3 түйүндү адам чечпесе, жашоосунда стресске, депрессияга, жүрөгү сыгыла берет, эч бир нерсеге баягындай көңүл ачылбайт. Мага азыр көп суроолор келип атпайбы? Аялдардан деле, эркектерден деле ушундай мына реалдуу жашоого байланыштыра турган болсок, көбү даттанып, арызданып калып атат. Бардыгы жакшы, телегейим тегиз, бирок жүрөгүм негедир түпөйүл, туура сокпойт, кыйналам, кыжаалатка батам, стресс болгондоймун деп. Мына ошол жанагы түнкүсүн шайтандын кылып койгон, байлап койгон 3 кыл жиби дагы түздөн түз ал нерсеге таасир этет. Мунун таасири бар деген сөз да, сөзсүз түрдө. Ошондо адам андай балееден азгырылуу үчүн 3 жолу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин улантысында айтып атат. Биринчи нерсе 3 кыл жип болуп атпайбы? Үчөөнү чечиш керек. Файнистайкоза. Адам эртерээк жатып, укташтан алдын соц тармактарга кирбей, көгүлтүр экранга карабай, муну врачтар деле азыр насихат кылып айтат. Адам укташтан алдын эң жакшысы Куранды үйрөнүп, Куран окуп же, эң жакшысы эми Куран окуу. Же болбосо ошол мындай кагаздан бүткөн китептерди окуса, бул адамдын мээси үчүн, анан адамдын ден соолугу үчүн жакшы. Эртерээк жатканы жакшы. Эртерээк жатып, фаинистайкоза уйкусунан ойгонсо дейт. Уйкусунан турганда көңүл буруңуздар. Эң биринчи эле маселе фазакараллах. Кудайды эстеп зикир кылса дейт. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сейдина Мухаммад деп уйкудан көзү умаштай ачылганда эң биринчи оозанган сөзү Аллахты эскерип, кандай зикир болбосун, ушундай динге байланыштуу Кудайды эскерип зикир кылыш керек дейт. А бизде азыркы убакта кандай болду? Уйкудан ойгонгондо эле телефонум каякта алып келгилечи деп биринчи телефонго колубуз кетип калат. Бул туура эмес. Үстөккө босток жаман иш кылып алган болобуз. Демек ойгонгондо биринчи Кудайды эстесе, ин халлат уqdatun. Шайтан бекем туура эмес дем салып түйгөн 3 түйүндүн биринчиси кадимкидей жанып чечилет дейт. Адамдын жанагы мээсиндеги дофамин, бактылуулук гормондору кадимкидей жайнап чыгат деген сөз да көбөйүп. Экинчи иш фаин тавадда, даарат алса барып туруп эринбей. Коем убакыт бар экен деп алда уктап калбастан кайра барып татынакай толук сүннөттөрү менен, адептери менен көңүл буруп, жакшынакай даарат алып келсе, ин халлат уqdatun, экинчи түйүн чечилет. Шайтандын бекиткен экинчи түйүнү байлаган. Ал эми фаин солла, ошол даарат менен барып эркек адам колдон келсе, жамаат менен, мына Рамазан айы келатат. Намазга маани беришибиз керек. Багымдатка, жамаатка барып багымдат намазы менен. Оңтойу болбосо мейли үйдөн эми, зарылчылык болсо, аял киши үйүнүн өзүнүн намазга белгилеп койгон жеринен даарат алып келгенден кийин намазын татынакай, чырайлуу, шарияттагыдай көңүлүн бир жерге топтоп туруп окуй турган болсо, ин халлат уqaduhu kulluha. Үчүнчү түйүн чечилип, жип баягы 3 түйүндүн тең баары чечилген болот дейт.
көңүл буруңуз, мына ушул жер өтө керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошентип 3 түйүндү чечсе адам ушул тартип менен фа асбаха нашитон, адам сергек болуп ойгонот дейт. Каттимкидей жүктөн жеңил болуп арылып, жүрөгүндөгү стресстин бир тамгасы да жок, депрессиядан да жок, ушундай бир нерв оорулары жок, жүрөк оорусу жок, кан кысымы, жүрөктүн мындай кысып койгондугу, жүрөк саада болуп бир нерсеге ойлонгондугу жок, эч нерсеге кыжаалат болбостон фа асбаха нашитон, сергек болуп, көңүлү куунак болуп, көңүлү жайдары болуп, ушундай бир көңүлү көтөрүлүп, жакшынакай ойгонот. Адам таңды кандай тосуп алса, калган күнү ошондой болуп өтмөкчү.